Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бул Ош шаарындагы Ленин көчөсү менен Ош базарын туташтырган атагы ушул Кыргызстанга белгилүү болгон Тешикташ деген базарда мына бул көрүнүштү көрүп атасыздар мынакей. Бул автотыгын, бул жол көзө кыймылын көзөмөлдөөчү органдардын колунан эч нерсе келбейт. Атайын милиция органдарынын да колунан эч нерсе келбейт. Бул жердеги бардак бүгүн эле бардак болуп же болбосо тыгын болуп калган жери жок. Бул нерсе көп жылдардан бери. Ушул биздин Ош шаарынын мэриясы ушул нерсени көзөмөлгө алып койсоңуздар, себеп дегенде бул маселени билбейм, азыр мына мактап аткан ушул Алмаз Мамбетов деген мэриңиздер карап койсо болот эле да. Бул мына ушул нерсе мисалы баштан аякка чейин созулган. Азыр биз жергиликтүү ушул жердеги соода кылгандардан сурамжылоо жүргүзсөк, бири дагы эч кимге эч нерсе бербейт экен. Мынакей мондай автотыгынды, мондай бардакты жаратып атат. Sizlerden kuşlar var iken. Artık geldim alalım. Ama hiç kimge anugan beğenmemiz, izbaran beğenmemiz. İzbarı kim alır? Arkalı adamlar gelip gidelim değil mi? 20 som alat oşolarla alat. Musul kaldı da onu oşo. Bayke Stayankaga төлөдүм dediniz siz ha? Şu joyolun hareket kılıp alır yoldan geçince. Kaç otasın bu hafta meni? Акча кимче болот? 1-2 күнгө төлөшкөн. Участкой баш болуп, айдалары кетип калыптыр. Bir жерде сол жерде раста ошол жерге коюп берсе болот туурабы? Özbekistan'a varsan çeke bardık şar gül. Ha bizge gül emesel oştuku bazar musur. Ушул жердеги товарларды, алмаларды бардык дыйкандар продуктларын алып барып мэриянын алдына жаябыз деп атат. Шибеге программасынын бул чыгарылышы Оштогу тешиги бүтпөгөн Тешикташ деген чуулуу базардын бүгүнкү абалына байланат. Бул көрүнүштү ММКлары деле, блогерлери деле тарта беришип теширип бүткөн. Бирок жергиликтүү бийлик Ош мэриясы ушул күнгө чейин аршылтоолорду айтып, же базары жыйылбай, же чуусу тыйылбай, айтор жеке кызыкчылыктар жогору көрүнөт. Тешикташтын тешиктери базардагы соодагерлердин ызы чуусу, базарда байырлаган жыйым жыйган бандиттери жана башка ушул өңдүү маселелерге анда эмесе көңүл буруңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай базарды өзү негизи ушу жанагы Индиядан, Кытайдын Шанхай базарларынан көрсө да болот. Ошол базарлардын bir görünüşü ушул Тешикташ базары деп айтсак болот. Тешикташ базары бул Шанхай базарынан да 5 метр болуп бүгүнкү күндө ушундай бир акыбалга келген. Мына бул сиз көрүп турган жайлар Тешикташ базарынын башталышы. Бул кадимкеле адамдар автоунаалар өтчү жол, бир капталында Оштун филармониясы, башка жагында айтылуу арак заводуна катарлаш, майда чүйдө күркөлөр жана дүкөндөр орун алган. Оштогу борбордук базардын башатындагы Ленин жана Курманжан Датка көчөлөрүнүн кесилиши, шаардагы ар күнү жүз берген узун кезек автотыгын дал ушул жерден башталат. Амно жердеги нуулар боюнча сиздер карайсыздарбы, карабайсыздарбы? Эми ушул жерди бизге тазалагыла, жардам бергиле деп атат да, мына жол кыймылына базардын ичине алып кирип саткыла депчи. Укпай атат да, укпай атышат да. Азыр бир-экөөнү айтып көрбөйсүзбү мында? Жок, айттык, айтсак деле болбой эле ушинтип турушуп атат да. Эми нар жакта место жок да, акач мүмкүн болушунча жакка киргизгенге уруксат бергенин билбейбиз булардын өздөрү. Дыйканда буларчы, булардын местосы деле жок да булардынчы. Күндө ушундай көрүнүшпү? Ооба. Бул эме сиз гай болуш дейсизби? Майда иштейсизби? Бул көрүнүштү контролдойсуздарбы, контролдойсуздарбы? Көрүнүштү контролдойбуз, жумушка келип атабыз. Күндө ушундай го, муну жетекчилериңиздер айтып койбойсуздарбы? Айтып жеткирип атабыз. Мисалы, караңчы мына Ленин көчөсүнүн башына чейин пробка болуп калды. Ушундай болот да. Кандай дейсиз? Şu joyolun hareket kılıp atabız yoldan geçince. Pробкалар боюнча иш алып барып. Ким күнөөлүү буга деп ойлойсуз? Күнөөлүү деп айтса да тура эмес болуп калат. Бул жерде мыйзамсыз курулуштар болуп атат эми негизи, туурабы? Мыйзамсыз курулуш дейм да, баягы мыйзамсыз саткан күркөлөр, туурабы? Ушундай да, мына элдин көптүгүнө байланыштуу ушул жолдун четине место буга баткан элдер бул жака чыгып кетип атышат да. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Эмне качып атасыздар, эжелер? Эмне качып атасыздар? Бул жерге кирлик кылганы келесиздер да күндө, туурабы? Эже.
Ким уруксат берди бул жерге сиздерди сатканга? Biz birinchi жол келдік. Сиздергечи? Эне кандай жакшы. Бул жерге жөн эле келип тура бересиздер мында эч кимден. Баланы айдайт, кечке азыр бар жоғыз мына аңтарып. Төлөйсүздөрбү? 1,5 төлөйсүздөр? Эч кимге төлөбөйбүз. Төлөбөйсүзбү? Жок, төлөбөйбүз. Иә. Ошондон избар деп алат. Избарды ким алат? Билбейм. Аркылуу адамдар келип кетет да эми. Мусор алат, мусор. Мусор алат. Мусор алат? Мусор Ким алат алат. ошо? Билбейм мен мусорга. Мен бүгүн келдим. Жок. Эне сиз билбей эле бере бересиз 1,5 Жок, ана шыпырган алат да. Жок, ошо ким алат ошо? Аты жөнү барбы? Биз бир келип бир кетебиз да, билбейт экенбиз да onu кимдигин. Алды сиздер албадыңыз? Бүгүн жок келек. Аз келеби? Келип калса керек. Бу жерден ким алат сиздерден акча? Мен арчырыдан билем дыйканмын. Жок, ошо ким акча алат сиздерден ошо? Эч ким алган жок биз келгенден. Ана бул жер мыйзамсыз да бирөөгө төлөш керексиздер да. Билбейбиз, бүгүн келдик. Анан кийин эрте куу берет экен. Жок, ошо кимдер алар кубат да себептегенде же бул жер мыйзамсыз да карабайсызбы пробканы? Акыл берсе болбойбу ачып. Мына аркада места турат, ошо жака өтпөйсүздөрбү? Койте базарчылар бербейт да местаны. Эне, ошо жака кирсеңиздер, ошо жака барабыз биз деле. Мисалы элдерчи, а сиздер бу жерге Бул туруп алат. жердегилер ич койт. Изберди ким чогултат жыйымды? Избарга келген жок, биз бүгүн келдик. Эне эч кимге ишинсе бербейсиздер. Бүгүн келдик, билбейбиз. Азыр келет 1,5. Бүгүн келдик да. 1,5 келет. Караңыздар, таң атпай автоунаалар деле, элдер деле баары эле Тешик-Таш базарын карай жулкунгандар. Дыйкандар болсо мынтип туш келди жерге базарын жайып, мөмө жемиштерин шыпылдата дүңүнөн сатып жатышат. Айлана тегеректеги башаламандык жагымсыз жагдайга көңүл деле бурушпайт. Же алардын арасында кой ай демиш болуп жүрүшкөн милициялар жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү органдардын өкүлдөрү деле урушушпайт. Сырттан байкаган адамга ич ара сүйлөшүшүп алышкандай. Күндө ушундай көрүнүшмү? Күндө эле ушундай. Кимге кайрылып атасыздар ушу майы катары? Бизе мэрия корбойт аларды. Айтсаңыздар эмне дейт мэрия? Дагы эле көңүлгө албайбы? Булар элдер өздөрү чыгып алганда мына жолго чейинчи. Жок, күч менен деле мында эметсеңиздер болбойт ал элде. Күч менен биз болбойт атабыз ошо. Бирок сиз ушул Ош шаарында жол кыймылын көзөмөлдөөчү катары, мисалы ушул жерден айтсаңыз мындай элдерге кайрылуу жасап койсоңуз эми ушул жакшы нерсе. Эми бул туура эмес, эми жолго чыгып алышкан булар биз айтып атабыз алгыла деп. Эми биз булар карабайбыз да, биз мына жолду карайбыз. Өзүндөгү ушу сиздерге дагы ушул себеп болуп атат ушу жол тыгындарын сиздерге проблема жараткан туурабы? Билбей калды ошо. Эми элдерди Ошо базарда места бар, базардын ичине кирсе болот ушулар. Өздөрү кирбейт да. Урматтуу көрүүчүлөр, укук органдар, ушул жерде көзөмөлдөгөн органдар, участковый баш болуп, айлалары кетип калыптыр ушул жерде. Кандай чара көрүүнү баштарыбыз катып калды дейт. Журналисттер жүрөт, тартып жатышат деген кабарды угуп калышып жетишип келгенби, же бул майчилердин күнүмдүк иши ушулбу айтор абалды жөнгө салуу максатында биз менен кошо болгон аракеттерин көрүштү. Көп жылдар бою бул көрүнүш адатка айланып калгандыктан соодагерлер былк этип да коюшкан жок. Сиз участковыйсызбы? Буларга ким уруксат бериптир мисалы? Муну карайсызбы? бардак болуп тазалай берет фонтан берет. Азыр могу КамАЗдар четинен албайлыбы? Могу берет. А сиз участковый катары бул жерге кандай баа бересиз мисалы? Муну вообще чарчадыңызбы? Күндө ушундай Жок, чарчадым, күндө чарчадым. Эмне кылыш керек? Кийин булга мисалы мындай Эми элдер өздөрү туруп алышат экен. Өздөрү туруп алышат экен элдер. Жок, эртең менен бул жакты мисалы только баягы мындай өтүүчү машиналарга гана уруксат деп туруп калганын киргизбей койсо болбойбу? Башка бир жер жок. Ону билбейт экен. Жок, чыгып кетели ушунун баары. Жок, эже. Барды айтып атат, деп атат. Сиздики туура, бирок сиздин кылганыңыз туура эмес болот го. Эмнеге туура эмес? Мен чыгып кетишим керек мына мен. Башка жерде сатсаңыз болбойбу базар? Башка жер каерге сатам? Баары ушундай. Мына кара. Ош базардын базар башчысы айтат, базар жетекчиси. Базар жетекчиси. Кана. Базар толтура дейт. Кана базарда, кана. Каштырмай азыр шашылыш эле азыр. Жок, шашылыш сиз жашап кете албайсыз азыр кайкылар, пробка болсо. Бул арабага сиз өзүңүздүн менчигиңизби? Не кыл десем тиричилик да ака. Жок, мээли тиричилик. Ака азыр кийин интервью берейинчи Каштыр. Тешик-Таш базарынын 5 адам бөлүп алган болсо, ошо 5 адамдын ушул сиздер көрүп турган жайлары гана үстү жабылып, соодагерлер үчүн шарттар түзүлгөн. Калгандары мына өзүңүздөр көргөндөй башаламан ар кайсы жерде отуруп көрүнгөнгө избар деп коет оштун тили менен айтканда. Избар деп коет да, жыйым. Ошо жыйымдарды белгисиз бир адамдар күн сайын санап алып турат. Ушул нерсени сөзсүз түрдө урматтуу жергиликтүү бийлик эске алышыңыздар керек.
Ар бир соода кылып күнүмдүк оокатын өткөрүп жатышкан бул адамдардын көпчүлүгү суроолорго жооп беришпей катып жатышат. Ушул жайлар үчүн негизсиз чийим жыйгандар тууралуу дагы ооз ачкылары келишпейт. Анткени таштандыга, тазалыкка деп белгисиз адамдар келишип 20 сомдон 50 сомго чейин акча чогултушкандыгын жашырышат. Муну мэрия тараптан силер мыйзамсыз акча жыйган шылуударды кармай албайсыңар. Аны биз жеке ыкмалар менен тутуп алып силердин программаңарга кошуп беребиз деп сөз беришти эле. 2 жума бою биз да аракетти көрдүк. Мэрия өкүлдөрү дагы аңдып таппай коюшту. Чамасы ушул тешик базарынан көмүскө акча жыйнагандар өзүбүздөн эле окшойт деген ойдо калдык. Эгерде места бар болсо биз деле кирип отургубуз келет. Эгерде барып мэриянын астына барып бир экеле чулкунган дардын астына барсак, бизди барып туруп тээп чыгарып беришет. Андан көрө мэрия башка жактан базар кылып берсин. Бир экенин кызыкчылыгы болбосо мэриянын астына барып товарларыбызды апарып бардыгын төгүп беребиз. Ошол жерден болгон неме товарыбыздын акчасын берсин. Мэрияга 1 жыл болду, кайрылганбыз. Песминда кайрылганбыз, кире албай койдук. 2 ай каттап кире албай койдук. Кайра дагы башталды да. Песмини кайрылганбыз. Жооп берген жок, эч кандай иш-чара болгон жок. Тешик ташты жылдырбаса батпайт, эл вообще батпайт. Адамдын саны көбөйдү, техника көбөйдү, быйкандар көбөйдү. Каяка батат? Батпайт эл. Мэрия өзү келсе деле батпайт. Жолдо сатканга мүмкүн эмес да, туурабы? Жолдо сатканга мүмкүнбү? Жолго сатканга мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Ушундай бардак болуп турса, кандай мына көчөбүз бардак, башка мамлекетке, башка шаарга бир эле Өзбекстанды айталы. Өзбекстанга барсаң чеке бардык шаар гүл. А бизге гүл эмес эле оштуку базар мусор. Мусор болуп атпайбы? Көчө меселе мусор. Бул жерде месталары барбы аркада? Бардыгынын месталары бар. Жерге кирди, бардын киргизе месталары бар. Баарына местаны жайкаса өздөрү эле кирип кетет. Бардыгынын месталары бар. Месталары өз жай-жайына куйса, киргизе кирип сода кылышат. Жолдун боюндагы коюлган авто токтотуучу жайлар ошол мэрия тараптан уруксат берилген деп дагы айтып атышат. Ошон үчүн ушул жерде бардыгы келип кенен кесир кымырбай коюп коюшуп атат деген сөздөрдү ушул майы кызматкерлери дагы, ушул жердеги участковыйлар дагы өздөрү кошумча маалымат берип атышат бизге. Демек, чынына келгенде бул жерде ошол мэрия тарабынан ушул жер бир жак тарабы ушул авто токтотуучу жайга уруксат берилиптир. Тешикташ базарындагы соодагерлер эгерде ушул базарды иретке келтирүүдө ушинтип кыйнай берсе, анда биз айласыздан ушул ак үйдүн, Оштун ак үйүнүн алдына ошол мөмө-чөмөбүздү алып келип жаябыз деген да өздөрүнүн ультиматумдарын коюп атышат. Ошон үчүн ушул жердеги жергиликтүү бийликтен мен ушул соодагерлерге бир жоопту алып, башаламандыктары, жол тыгындары качан жоюлат деген суроону ушул кабыргасынан коюп, адистерден жооп алууга аракеттенип көрөйүн. Мен жеке базарга кетсем, алар кымбат айтып атат, биз көчөдө. Көчөдө кимге көчөдө ham бирөөлөр келип жыйнап кетип атыптыр да, ошону билели, ким жыйнап атат көчөдө? Ушул мен айтам, ошол жыйымчылар боюнча сизде фактылар барбы? Биз барып сурасак, айта алышпай атат да. Биз дагы бардык. Эч кимге эч нерсе төлөбөй деген. Мэрияга же мамлекетке ошодо. Өзү налоговый кодексте жазылып турат. Любой доход должен облагаться налогами деген нерсе бар да. Законный доход. Закон мыйзам түрүндө тапкан ки доходду налог менен налог төлөш керек да. Ошого мага дагы төлөп атабыз деди, бирок кимге десем унчукпай айтпай атат да. Ошону менен такташыбыз керек. Ошо маселе дагы бар. Эртең биз жыйын өтсөк, именно ошо боюнча дагы маселе коебуз. Кимге төлөп атат? Может, билбейм. Азыр биз өзүбүзчө башка чужой бир көчөдө сыртта жүргөн адамды алып келип, просто секен соодагер катары откизип бир нема кылып көрөлүк деп атабыз дагы. Ошону билишибиз керек. Ким эмнеге төлөш керек? Эмне квитанция берип атабы? Же эмне үчүн жер үчүнбү, отурган местасы үчүнбү, эмне үчүн, ошону такташыбыз керек. Эң туура суроо. Алар билбейт да. Ошо жерде жүргөндөр акчасын алып кетип атат. Ким алар? Ошолорду такташыбыз керек.
Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын айланасынын мындай башаламан базарга айланганы албетте жагымсыз көрүнүш. Оштун вице-мэри буга чейин атайын рейд уюштуруп, аларда дал ушул филармониянын жетекчилиги менен айланадагы соодагерлер ортосунда келишим түзүп алышканын байкаптыр. Бул аракетти мыйзамсыз деп таап, аталган мекеменин жетекчилигине эскертүү да бердик дейт. Бул жерде эми көпчүлүк мисалы барсак, элдин баары бизге азылып кетти, чынын айткандачы. Мисалы силер биринчи шартты түзбөй туруп, келип алып биздин ырыскыбызды тебелеп атасыңар дегендей кылыпчы. Бирок чындыгында баягы башаламандык орун алыптыр. Алар жана гаилер жүрдү биз менен кошо. Ошол эле аймактык тескөөчү, ушу милиция бөлүмчөсүнүн башчысы жүрдү, участковый деп коебузго. Анан ошолор айтып атат да, биз тажадык, ушул мэрияга барып да тажадык деп, ушул майы кызматкерлери дагы, анан жанагы ошол эле учурда ушул участковый дагы өзүнүн сөзүндө сүйлөп берди да, биз мэрияга барып берип тажадык, айтып берип тажадык деп. Жол тыгыны бир 3 саат жол тыгын болуп турду. Анын баарын фактын тартып алдым да. Анан ошол жерден өздөрү айтып атат, мэрия ошол тешик ташка кеткен бир тараптагы жолдун сол жак бөлүгүн автостоянка кылып берип койгон. Бизди тоготпой атат. Ушуга ким уруксат берди, ушу мэрия көрүп уруксат береби деген сыяктуу суроолорду берди да. Анан ал жерде сиздер жөнүндө сөз болгондон кийин объективдүү болуш керек маалымат. Бир тараптуу кылып, баягы мамлекеттик канал болгон үчүн баягы эки тараптуу кылып чагылдырышым менин милдетим да. Ошон үчүн сизден бир өзүңүздөн интервью алгым келди. Ал жерде дагы 5ке бөлүнгөн базар, жетекчилердин жакшы базаркөндөрү жакшы тааныйбыз. Буну кантип качан чечебиз? Элдер айтат, бизге талаа түзгө барып 5 гектар жер бөлүп берип, айыл чарба багытындагы ушу бизге окшогон дыйкандарга шарт түзүп берсе деген дагы ойлорун айтып атат да. 1 мүнөт турбайт элек бул жерде депчи. Ушул боюнча кандай иштер аткарылып атат? Мындай актуальный маселени көтөрүп чыгыпсыз, туура мен колдойм, жакшы болуптур. Тешик таш проблемасы мана көп жылдан бери бүтпөй келатат да. Анан өткөн жума 5-күн. 5-күн саат 6-да рейдке чыктым. Биздин ошо участковыйды алдым, милиция балдарды алдым, санэпидемстанцияны алдым, базарды чыкырдым, полный кылып. Ошо мына мурунку кинотеатр Космос азыр филармония болуп калды. Ошо филармониянын астыда ошо сиз айткан баягы челек менен гилес, өрүк, ошондой нерсе менен эжелер, аялдар отурат. Базар кылышпаптыр. Анан барсам, бир китабызда колдо кагаз турат. Эмне кагаз десем, филармония договор түзүп коюптур. Ал филармония договор мыйзамсыз түзө албайт. Алдымдагы жерлер ооба. Ошондой көрсөтүштү бир китап эжелер. Мына кагазым бар, акчасын төлөдүм 3000 сом деп айына ошондой. Ал биринчиден ал туура эмес. Бул муниципалдык жерге только муниципалитет түзө алат да договорду. Эгер туура келсе ошо жерге деп, анан ошо жерде иштедик. Бир 2 саат кыдырып, 2 саат иштедик. Иштеп түшүнгөн адамдар түшүнөт экен, кетти башка жерге. Ал эми филармониянын мындай аракетине баш кесепчиси Караманча каршы пикирин билдирип, бир кездери болгон, бирок аны өз убагында эле токтотконбуз. Текшерүүлөр жүргүзүлгөндөн кийин келишимдер мыйзамсыз деп табылып, тескерисинче ушул тапта башаламан соода жүргүзүп, имараттын айланасындагы чайкоочулар менен күндө ызы чууга түшөбүз. Же мэрия тараптан чара көрүлбөйт, мынтип короо жайыбызга чейин кирип келишти дешет. Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова болсо, ден соолугуна байланыштуу убактылуу өргүүдө экен. Маалыматты абдан тактап, аныгын билейин десек, анткени ушул мекеменин короосунун ичи болсо авто токтотуучу жайга дагы айланып кеткен. Ар бир унаадан мынтип 20 сомдон акы алышат. Аны ушул мекеменин кароочулары үчүн деп келишкенбиз. Айлык акы аздыгынан социалдык муктаждыгы бар кызматкерлерибизге ушинтип кам көрөбүз. Ал эми таптакыр мынтип өз алдынча кирип соода сатыгын жасап баш ийбеген жарандарга алы күчүбүз жетпей калды дешет филармония кызматкерлери. Дагы бир жагдай Ош шаарынан сырткары жердеги Ишкаван, Кызыл Байрак айылдарына барчу маршруттук каттамдардын аялдамасы дагы ушул филармониянын ичинде жайгашып алыптыр. Ким мындай жолго уруксат берип, мыйзамдаштырган? Кандай келишимдер аркылуу бири автотоктотуучу жай аялдама болуп иштеп жатканы кызык болду. Анан эжени чакырайын дедим эле, кантип мен негизде сиз арендеге берип койдуңуз баягы жерлердичи, бул туура эмес да, эми ошондой бардак чыгат да. Сиздердин мекеме ушул жердеги башаламандыктарды иретке келтирүүнүн ордуна айрым участкалар боюнча ушул соода сатык келишимин түзүп,
ич ара сүйлөшүп алып туруп анан кийин уруксат берилип кетиптир деген маалыматтарды угуп келдик да буга чейинчи. Ушундай соода келишимдер эми ушул через бухгалтерия болушу мүмкүн да. Же болбосо кандай бир кагаздарын көрсөтүп ошол вице-мэрлерге ошол Ош мэриясынан келген рейдтин өкүлдөрүнө биз мынакей филармонияга мынтип мондай кагаздарды алганбыз, уруксат алганбыз деп буга кандай сиз жооп бересиз? Мен азыр биздин бухгалтерияда эч кандай келишим жок. Баягы биринчи башталганда 1-2 адам кирип жетекчиге жолукканда ал карап көрөбүз деген экен. Анан ошол бир убактылуу 1-2 күнгө төлөшкөн, кийин биз алардын договорун алып калып кайра кайтарып бергенбиз. Анан мен өзүм лично мэрияга жетекчи тарабынан кайрылуу кат жаздык. Ушул жерде стихийный базар болуп атат. Даже өзүбүз интернетке да киргизгенбиз. Ушуга чара колдонуп бериңиздер деп биз кайрылып жазганда мына уже 2 жума болуп атат. Эч кандай жооп болгон жок. Анан азыр эч ким филармонияга эч кандай төлөм төлөшпөйт. Эже ошондо төлөм төлөш керекпи өзү негизи? Мурда ошол 2-3 адам менен кандай договор түздүңүздөр эле? Аны мен чындыгында менин маалыматым жок. Ал мен менен түзүлгөн эмес, бухгалтерияга эч кандай тиешеси жок. Ал ким менен түзүлүптүр көрсө? Аны билбейм. Сиз өзүңүз айттыңыз азыр бир 3-4 адам менен келишим түзүлүп. 4 адам эми директорго кирип ушундай суранып кайрылышкан, анан кийин директордун жообу кандай болду, ал маселени билбейм. Кийин кайра директор өзү мага тапшырма берип, ушул мына кат жазып, биз ушул токтотолу, ушул нерсени маданият мекеменин алдын. Бул жерде азыр эми жеке жарандар кимдир бирөөлөр заинтересованный болуп алышып атабы, биз буларды жыйнаштырып алдырып кое албай атабыз. Биздин алыбызга жетпей атат. Эч кандай төлөм төлөнбөйт бухгалтерияга. Эч кандай келишим жок булар менен. Демек ошол мэрия тараптан бизге айтылган маалыматтар так эмес, анык эмес, туура эмес. Болгон маалымат 1 ай эмес, бир 10 күн ошондой болду. Анан кийин мэрияга Ошондо сиздер кандай келишим көргөзө аласыздарбы? Кантип келишим түздүңүздөр ошону? Келишимди көргөзө албайм. Себеби мэриядан жетекчини чакырган. Мэрияга барып жолугушуп сүйлөшүп келгенден кийин сразу ал келишимдерди жокко чыгарып туруп, жетекчи ошол кайра өзү кайрылып ушул жерде тазалап. Ошо келишим менен 1 ай иштеп көрдүңүздөрбү? 1 ай иштеген жокпуз. Бир 10 күнбү же 1 жума ошондой иштеп. 1 жума 10 күн тегерегинде ошондой келишим түзүп бизде иштеп көрдүңүздөр. Иштетилген, ооба. Мэрия кантип билип калыптыр сиздердин келишим түзгөнүңүздөрдү? Билбейм аны. Себеби мына жерде дайыма пробка болуп атат. Адамдар өткөнгө, транспорт өткөнгө аябай тыгын болуп атат да, ошондон көрүп эми жеке жарандар кайрылганбы, кимдир бирөөлөр кайрылса керек да. Юристиңиздер барбы? Юристибиз жок бизде. Филармонияда юрист жокпу? Юрист жок, штатта юрист деген жок бизде. Канча адам иштейсиздер бул жерде? 130 адам иштейбиз, штатта 150 штаттык единица бар. 150 штаттык единица бар. Бул жерде ошол мурда түзүлгөн 5-10 күндүк келишим кийин жокко чыгарылып, азыр таптакыр келишим жок. Жок, азыр эч кандай келишим жок. Бул мусорларды ушул бойдон калтырып кетип калышабы? Ошол боюнча калат, бул жерде эч ким карабайт, тазалабайт. Эми биздин өзүбүздүн тазалыкта иштеген дворникибиз бар, ал келип алын жетишинче жыйыштырат өзүбүзгө тиешелүү территорияны. А сыртычы, сырты ошол бойдон калып кетти. Ошол боюнча калып атат. Анан баягы мына келип рейд болуп тазалаганда үстүн жаап коюшуп, сатуучулар бир жака кетип калышып атат. Анан бул жерге 20 сомдон стоянка уюштуруп коюпсуздар, эми 1-2 гана сиздерге тиештүү машина болбосо көбүн эсе ушул жерде стоянка болуп уюштурулат экен да. Ошол стоянканын акчасы каяка түшөт? Стоянка договор да жок, келишим да жок, менде эч кандай эсеби да жок. Аны бул жакта карап алчу алабы? Ооба. Азыр эле мисалы 1-2 чөө берди, бирок биздин телевидение келип калганга байланыштуу. Негизинен ошо филармониянын кызматкерлеринин машиналары турат, анан кийин ал жакта ППС ошо балдардын машиналары турат. Анан калганы. Бирок ушул жерден 20 сом алынат. Алынып атат. Алынып атат эми. Жокко чыгара албайм. Бирок филармония менен келишим түзүлгөн эмес, эч кандай төлөмдөр жок. Биздин кассага түшпөйт. 20 сомдон сиздин кассаңызга да түшпөйт, мамлекетке да түшпөйт. Бул ушул жерде иштеген адамдардын чөнтөгүнө түшөт да, туурабы? Түшөт. Ал жагы күмөн. Ал жагы күмөн. Айдап атабыз, биз күчүбүз жетпей атат. Биз мэрияга канча жолу кат жолдодук. Немеге городтун немесиге кат жибергенбиз. Булар эже сиз ким болушсуз берди? Мен берде консерттик бөлүм башчысымын. Бул жердегилер айтып атат, ушул азыр Жасур Азимовго вице-мэрге чейин айтышыптыр. Биз бул филармония менен келишим түзүп алганбыз деп айтышыптыр. Жок, кандай бу жер филармонияга кандай тиештиги бар булардын? Буларды жылдырган көзөмөлдөгөн балдары мына жакта өтсөң машинанын ичинде жатышат, буттарын чыгарып алышыпчы. Акчасын төлөдүңүзбү бул жердин?
Акчасын төлөдүзбү? Немен төлөдүм? 20 сом дейт бул. Бекер коёбу. Жок. Кийин уруксат берди. 3 челек малина сатып атса ошону түкөйсүң бул филармониянын жери го. Эми бир стенкага беребиз деп. Стенкага алып берсеңиз эле сотап атат деп өздөрү азырында. Маданият мекемеси. Өз айтышат эже. Сураңчы бул машина бул. Могу машина каяка кетип атат? Жок, бул филармонияга каяктагы жүк. Машина бул филармония го, филармония концерт келдиңерби же? Жок. Эмнеге келдиңер бу жака? Бузулуп калып турат. Машина бузулуп калган экен, ошол жактан үчтө алайлы деп жүргөз. Машина шеригиз жүк. Бул филармониянын өкүлү айтып атат. Филармонияда ушул жерде башка администратормун мен неме кылгым мүмкүн эмес эми мыя кайда чыгасың кайда. Жок, анау груженный машина турат. Машинабыз бузулуп калган экен, аны Кайсы груженный? Ал эмне груженный болуп турат? Ал портерди биз жана бияктан кууп чыкканбыз аяка. Көрдүңүзбү? Бизде дагы мына азыр киши эмнеге сиздер сотрудникпи, сотрудник эмесми? Булар иштебейт бизде. Иштебейт мынакей факт. Азыр өзүң көргөндөй. Мына мисалы, мына сураңызчы мисалы, мына сизде иштейби могу байке? Сизде иштейби? Булар иштебейт. Байке стаянкага төлөдүм дедиңиз сиз, а? Бек алыптан бияктан неме запущен ой болуп турду. Же бараттан алып жабып койсо бирөө жагын. Ошентип керек өзү. Негизи бул жерде чын айтканда бул жерге машина койгондор да айтып атат. Эгерде ушунчалык эле баягы бул жерге запрещен боло турган болсо, анда бул воротаны жаап коюш керек эле деп атат да. Сиздер кетпей эле бул жерде суда кылып атасыздар го же? Биздики эмес бул. Анан кимики анан кийин? Сен жаман ушу келип илештиң да сен. Жок, сиз илешкен менен сиз бул жерди бардак кылып атасыздар эле, сиз тура сүздөңүз. Эне болбосо айтып коеюн, бул жерге уруксат алдыңыз беле? Я. Алло. Уруксат алган эмес. Бул эжеде жөнүнө турат, мисалы, турасызбы? Турабы эже? Ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Биз бул жердеги ушул стоянка эмеспи деген максат эмес. Негизи эле ушул филармониянын өздөрүнүн кызматкерлери да кызыккан маселени ушундай деп жеринен чагылдырып атабыз. Бул жер негизи эле стоянка дагы эмес, бул жер ушундай бир оптовый базарга да айланып кеткендигин мисалы биз ачык көрсөтүп атабыз. Могул азыр сиздер мындай кыйналдык, чарчадык деп аткан маселени да могул көрүп турган кара эшик гана чечип турат да. Ушу маселеничи. Ушуну жаап койсо болбойбу? Жаап койсо мына воротаны бар. Муну жаап койсо болот. А муну жаап эле койбойсуздарбы? Азыр пока убакытта биз эми ишке кирип өзү сатып. Жок, сиз кирип, ачып, кайра чыгып жаап койсоңуз. Жаап койсок болот ооба. Азыр эмнеге ачык турат анда мисалы? Эми мына азыр машиналар кирип чыгып атат. Буларды эми көп ойлойт окшойт. Бул стоянка кылып алды. Бул стоянка эмес, эми баягы ачып койсок кирип, кайра чыгып атышат. Эми эртеңден тартып бир неме кылып туруп муну бир тартипке салып. Бирок стоянка экени факт да. Стоянка бүт стоянка экени факт. Туурабы? Мисалы биз жерине келип тартып атабыз. Же болбосо, нарактан сүйлөп аткан жокпуз. Сиздердин короо жагыңыздарга келип, нак стоянка экен 20 сомдон төлөнө тургандыгын дагы билип атабыз. Азыр төлөйбүз дегендер да алдык интервьюларды. Тешик-Таш базары менен кошо Ош базары, Ош шаарынын четиндеги Жапалак унаа базарынын жака белине көчүрүлөт деген аракет ар бир мэр келген сайын айтыла берип, ага эл бечара ишене берип көрүнүп да калышкан. Пиар иштерин өтө мыкты жасаган Ош мэриясы бул маселеге качан чекит коет, алигиче белгисиз. Анан бул жерде сиз айткан дыйкандар эмес, бул асфальтчылар деп коем, не дейт сөз бар го, алып сатардар булар. Енді маселе азыр бир жерде турат, мына машина базар жакта бизде 36 гектарыбыз бар, жерибиз, саз жерлер. Азыр биз сурап атабыз, строительный компаниялар барып, баягы сазды толтуруп атабыз да, баягы шаг алып туруп бар. 36 гектар трансформацияда турат азыр. Саз жерди биз азыр башка категорияга которушубуз керек, аны өкмөт жасайт, өкмөттө документтерибиз турат. Ошону азыр мэр, урматтуу мэрибизге айттым, урматтуу мэрибиз барып Бишкекке ошо жерде өкмөткө кирип ошо маселе менен жүрөт. Бул Швегия программасы мына ушундай жогорудагыдай бир арыз армандарды же болбосо башаламандыктарды, ар кандай ой пикирлерди камтыган өзүнүн кезектеги чыгарылышындагы жыйынтап отурат. Негизи эле өлкөбүздө тынчтык, амандык болсун, мыйзамдуулук болсун деген ниетте коштошомун.